сага бир кандайдыр бир кыйынчылыктар келе турган болсо, кыжалатчылык келе турган болсо, оору, ар кандай ушундай нерселер келе турган болсо, эң биринчи сен сабыр кылышың керек, ошо менен кошо шүгүр кылышың керек да. Качан шүгүр кылганыңда ошо сенде кыйынчылыктар кете баштайт. Сенде канча проблема болбосун, жок дегенде 5 шүгүр кыла турган нерсең болот да. Мисалы, жок дегенде ушул көрүп турган көзүңө шүгүр, курсаң ток болуп аткан тамагыңа шүгүр, кийип турган кийимиңе шүгүр. Биз шүгүр кыла турган нерселер көп да. Ошол шүгүрлөрдү айта турган болсок, бизге жүрөгүбүзгө тынччылык келет экен да. Ушунча кыйынчылык болсо дагы менде ушундай жакшы нерселер бар экен го деп. Эми ушул шүгүр деген нерсени адат кылып алыш керек. Эрте менен жок дегенде 3 жолу, 5 жолу, кечинде жатарда жок дегенде 3 жолу, 5 жолу шүгүр кыла турган болсок, бизде эч кандай проблема болбойт. Жүрөгүбүздө кыжалатчылык болбойт да. Күнүгө 2 рекет шүгүр намазды адат кылып алыш керек. 2 рекет истигфар намазды адат кылып алыш керек. 2 рекет хажат намазды. Күнүгө ушул 6 рекет нафил намазды окуп жүрө турган болсок, сөзсүз Алланын жардамы келет, жүрөгүбүз тынч болот, ишибизде да береке болот.